Кыргыз Республикасының президенті Абдулла Урматов Садыр Жапаров. Әрбір адамдың, жарандың, құқықтарын, жананың, еркіндіктерін кепілі болсаңда. Ал эми сиз, урматтуу төраға, кылуучу бүгүнкү отурда, урматтуу сот. Кыргыз Республикасында сот адилеттүү барбы деген суроого мен айтатын элем бар дейм. Эмнеге дегенде мен мына Конституцияга ишенем. Ушул жерде жазылып турат. Сот адилеттүүлүгү Кыргыз Республикасында сот жүзөгө ашырат деп. 95 пайызында белгиленде болса, толгон токойлор турат. Мен рұқсат беріңіз, мен түшүндүм. Қай жаққа кетті? Маған рұқсат беріңіз 5 минутта. Мына мемлекетімізде 3 бийлик бар. Атқару бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги деп туруп. 4-нчү бийлик болса, массалык маалымат каражаттар болот. Сөзсүз түрдө булар. Эгерде сиз бүгүн ушул прокуратуранын айтканын кылып туруп, кайрадан эгерде ушуну жабык ретинде аткарсаңар, анда бийликтин биринчи болуп биздин урматтуу президент Садыр Жапаровго болгон элдин ишеними нөлгө чыгат. Убагында жерде 3% бар болсо, мен айтып коем, карача, мен өзүм жеман чыкпайм. Анда сотко болгон ишеним нөлгө чыгат. Сиз мен биринчи болгондо айтканмын. Кылмыш ишин аяктап атканда дагы каршы чыкканмын, колдоп койгон эмесмин. Сотто жабык өткөзүлгөндө дагы айтканмын. Биринчилерден болуп өтүш кетти беле. Андан кийин мына менин жактоочуларым айтканда колдоо бергенде мен айттым эле. Эми ерге туура турду dedi. Биринчи баштаганда айыпталуучу Асанов. Сиз бүгүн ерге түшүп калдыңыз, урматтуу сот. Ошондуктан мен ойлойм. Конституцияга жана баш мыйзамдарга, сиз мыйзамдарга баш ийишиңиз керек. Тескерүүлөрүнө баш ийбеген жана соттун тартибин бузганы үчүн Асанов сот залынан чыгарылсын. Конвой чыгарыңыз. Biz жаратканды алдай албайбыз, бири-бирибизди алдайбыз.